ачканга илимдин нуру менен az günden 2-3 gündün içinde Kuda kalasa erten geçinde ay görülöt. Ay karayız buyursa. Ramazan ayı en kasiyetli ay, en berekeli ay. Ramazan aydın kasiyeti, berekesi özünçö, orozo tutuğunun kasiyeti, bereke, paydası özünçö. Misali, namazdık özünçö, meçitlik özünçö da. Kodumuşunday özgöçö. Ramazan aydık özgöçösü. Orozo karamabağandarga dele. Misali, balagatka tola elek orozalarga farız emez. Oorulu, qarıp kalgan aksakal, Şeyh Fani farız emez alarga. Musafirlarga farız emez. Oşondo öyle onaki ayızı gelip kalgan, törөгөндөн кийин nipası kelgen, көптөгөн adamlarga misali farız emez. Бирок Ramazan ayдын kasiyeti, berekesi, жакшылыгы алар кур калбайт да bundan. Бул өзүнчө. Orozo ibadatı боюнча айта турган болсок, бул Адам атабыздан бери келаткан ибадат. Дененин ибадаты болуп эсептелет. Жараткан Алла Таала Кур'ан-ы Кариминде орозо туткан эркектерди, орозо туткан аялдарды мактаган. Булар ушундай ыймандуу адамдардын сыпаттары, улуу соопко layıктуу, Алланын кечиримине layıктуу адамдар. As-sa'imin was-sa'imat. İmandуу erkeklerдің 10 sıfatı, imandуу ayaldардың 10 sıfatı Suratul Ahzab сүрөсүндө келген. Ошонун бири орозо туткан эркектер, орозо туткан аялдар дейт. Алла Таала жөн мактабайт. Демек, орозо туткан адам Аллага жагат экен. Орозо туткан эркек, орозо туткан аял Алла Таалага жагат экен. Алла жакшы көрөт экен. Ошон үчүн Алла Субхана ва Таала мактап аткан. Вас-саимина вас-саимат вал-хафизина фуружахум вал-хафизат ва-закирина Аллаха катира ва-закират а'аддаллаху лахум магфирата ва ажран азима. 35-аят Ahzab сүрөсүндө. Орозо туткан эркектер, орозо туткан аялдар, уяттуу жерин сактаган эркектер, жана сактоочу аялдар. Алланы көп эстеген, Алланы көп зикир кылган эркектер. Жана Алла Тааланы көп зикир кылган аялдар деп Алла Таала өзгөчөлөп айтып атат. Ушуларга Алла Таала кечирим даярдап койгон дейт. Булардын каталары, жаңылыштары, унутуп калгандары, жана башкаларын бардыгын Алла Таалам кечире берет. Күнөөлөрүн бардыгын кечире берет. Жана буларга улуу сооп даярдап койгон. Алла улуу сооп деп айтып атат. Периштелер, пайгамбарлар, инсан, жин эмес. Алла айтып атат, улуу сооп даярдап койгон. Кулу ва шарабу ханиан бима аслафтум фил айямил халия. İçkile, жегиле, boş ötkөргөн күндөрүңөрдүн ордуна. Мында айтқанда, буну Алла Таалам бейиште буйрук берет, içkile, жегиле, себеп тиги дүйнөдө силер орозо тутуп, өткөргөн күндөрүңөр үчүн бүгүн сыйланып атасыңар, силерге сыйлык берилип атат, жегиле бейиштин нематтарынан, içkile бейиштин суусундуктарынан. Айтқан уламалар, хия айям соум, бұл орозо, айямил халия деген орозо күндер екен да. Сахил ибн Саад радиаллаху анху риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна фил джаннати бабан юқалу лаху райян." Бейиште бир эшик бар, анын аты Райян деп айтылат.
Yadkhulu minhu saimun yawman qiyama. Al eşikten oruza tutkanlar giret kıyamet günü. La yadkhulu minhu ahadun gayruhum. Alardan başka biri daha girmeydi al eşikten. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Kaçan oruza tutkanlar bari girip bitkenden keyin eşik jabılат дагы, başka biri daha girmeydi deydi. Oşol beyiştin eşigin atı Rayyan. Rayyan dep. Mana. Oruza tutkanlar gana giret. Bu dünyada kim oruza tutpasa al girmeydi al eşikten. Ravahul Bukhari ve Muslim'di. Bir hadiste koşumça gelet. Kaçan akırkısı girgende eşik jabılат дагы, kim girse sözsüz oşol yerden su içet. Kim su içse tübölükü çankavayt dedi da. Man dakhala şariba ve man şariba lem yazma abadan. Lem yazma abadan. Abu Hurayre'den rivayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Allah aytatken, kal Allah azze ve cel, kullu amal ibni Adam lehu illa so. Adam balasının bardık amalları özü için, orozadan başka. Fa innehu li, ankeni orozo men üçün deydi Allah Teala. Ve ana aczi bihi, cana bunu soğun ben özüm berim deydi. Men üçün degen manisi, orozoda riyakörlük öte az eken de. Başka amallarda riyakörlük көп eken. Tamak bergende, acılıkta, umrada, namaz okuganda, meçit salganda, köprü salganda, zeket bergende, başka uçurlarda riyakörlüktün mümkünçülüktörü көп. Biroq orozoda sen orozosun mu, orozo emassin mi? Hiç kim gözüne görünmeydi, bilmeydi eкен da bunu. Namaz okutsan biri görüp atat, darat alsan görüp atat, zeket bersen görüp atat, acılık varsan görüp atat, meçit salsan görüp atat, çın söylesen uğup atat. Orozon hiç kim görmeyip eкен da. Allah'dan başka. Oşun için Allah aytatat, bu men üçün deydi. Alımlarımız aytkan bunun manisi bu yerde nefs aralaşusu öte az. Orozoda kalыс Allah üçün kılgan amal. Oşun için oğup kalaslar. Даже 5 vakt namazları okuyan, dinden ança kavarı dele жоқ adamlar oroza karmaşat дагы, o gün ısıkta, saratanlarda, iyun iyildarda. Ay, kıyналбай. Анча-мынча түшүнбөгөндөр айтып койсочу. Эч ким деле көрбөй турат го. Азма суу ичип албайсызбы десе, жок, Кудай көп карап турбайбы. Я, ичпейт. Подвалга кирип деле ичпейт. Кыйналса делечи. Кургап калган эрлери. Ичпейт. Эмнеге? Кудай көрүп турбайбы деп мынакей. Кантип ичейин дейт. Үйдө эч ким жок болсо да ичпейт. Эмне үчүн? Кара ушул ихласты Алла Таала белек кылып берип атат. Орозонун керемети, урматына. Мына ушул сыфат Кудай көрүп турат деп, Кудайдан корку баш ийүү ушул максат Рамазан айдын орозосун. Максаты ошол. Бардык аз түрк орозодо эле эмес, сөзүбүздө, көзүбүздө, өзүбүздө, кулагыбызда, путубузда, бардык жашообузда ушу Алла карап турат деген сезим келсе, иш бүттү анда. Анда уттук. Алла карап турат деп жаман ишти кыла албай, буйругандан чыга албай, жараткан Аллага баш ийип, напси суу иштеп атат. Бирок эми Кудай карап турбайбы деп ичпей атат. Алланын буйругу деп. Мына ушул именно талап кылынган нерсе максат ушул болчу да. Ва ана ажзи бихи, Алла Таалам соогун өзүм берем деген. Ва сияму джуннатун, орозо калкан экен. Кандай калкан? Бу дүйнөдө күнөөлөрдөн токтотконго калкан. Арам иштерден сактаганга калкан. Ахиретте дозоктон сактаганга калкан. Fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab. Эми ким бирөөңөр орозо кармасаңар, анда жаман сөз сүйлөбөсүн деди. Тили менен сөкпөсүн, алдабасын, ушактабасын. Fala yarfus. Уят сөз сүйлөбөсүн. Энең атаң сөккөн болбойт орозо туткан кишиге. Алдаган болбойт. Жаман сөз сүйлөгөн болбойт. Вала ясхаб, ызычу салган болбойт. Тополоң, жаңжал, кыйкырган, өкүргөн, бакырган болбойт орозо тутканга.
Пайгамбарыбыз айтып атат, адебин айтып атат, жолдомосун айтып атат. Орозаны кантип кармаш керек? Чтоб Алла кабыл кылсын. Жөнөн эле ачка жүрө берген менен иш бүтпөйт. Мына жакта жолдомолор бар. Ошон үчүн айтат, фала ярфус вала ясхаб. Жаман сөз сүйлөбөсүн, ыз үчү салбасын. Демек, орозо туткан киши эң биринчи сөгүнбөсүн болду. 30 күн сөгүнбөсүн. Ушактабасын, жала жаппасын, алдабасын, бирөөнү каргабасын, өзгөчө эркектерге сөкпөсүн, тилдебесин, аялдар каргабасын. Эгерде орозодой болгонду кааласак, ыз үчү чыгарба, тополон кылып, кыйкырып, өкүрүп бакырба бол. Сен орозосуң. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Эгерде бирөө аны сөксө, өзү го сөкпөй эле турат, өзү ызы чыгылбай эле турат. Бирөө жаңжалдашса, ага теңелбесин дагы айтсын, инни саим, мен орозомун деп. Сен мени сөктүң, мен сөккөнгө кайтарганга мага болбойт. Алла сага кайтарат. Мен кайтарбайм. Ким жаңжалдаш урушса, мага болбойт, урушкан мага болбойт. Урушпаңыз. Рамазан айдын тарбиясы, орозонун тарбиясы, сабырдуулукту үйрөтүп атат, маданияттуулукту үйрөтүп атат, адепти үйрөтүп атат, адамгерчиликти үйрөтүп атат. Сизге, бизге. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты. Бирөө сөксө дагы, бирөө жаңжалдап сен менен урушса дагы, урушпа, сөгүшпө. Мына. Биринчиси кандай эле? Өзүң сөкпө. Өзүң ызы чыгылба. Бирөө сага кылсачы деген суроо болуп калат да. Мен го кылбайм болуптур. Бирөө кылсачы, ошондо да ал менен сөгүшпө. Анан көрөк мен орозомун деп айтып кой, болду. Орозонун арабчасы саум деп коет да. Орусча пост деп коебу. Бунун мааниси сөздүктө имсак, кармануу. Инни назарту лиррахмани саума. Саум деген Куранда келет. Мариям энебиз айткан. Мен Алла үчүн назыр кылдым дейт. Назыр деген түшүнөсүзбү? Назыр кылдым дейт. Сауман сүйлөбөгөндү дейт. Сүйлөгөндөн. Имсак анил калам, болду мен сүйлөбөм. Төрөдү Иса пайгамбарды. Эми адамдар айтат, бул атасы ким деп айтат. Атасы жок төрөп алды деп айтат. Алла Таала өзүнүн кудурети менен турмушка чыгарбай туруп эле Алла Таала Мариям энебизден Иса пайгамбарды жаратып койгон да. Чудастарбы? Ошон үчүн эмне деп сүйлөш керек? Мен сүйлөбөйм деп назыр кылгам дейт. Ант бергемин. Назыр кылгам мен сүйлөбөйм деп. Ошо сүйлөгөндөн тыйылганды ушуну орозо деп айтат. Шариятта орозо деп эмне айтат десе, шариятта алимсак, кармануу, эмнеден? 3 нерседен. Акыл, шурб, жима. Ичкенден, жегенден, аялга кошулганда. Таң аткандан күн батканга чейин маанния, ниет менен. Ниет болбосо, орозо болбойт. Намазга ниет керек, ажылыкка ниет керек. Иннаман а'малу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава. Ар бир амал тугандар ниетке жараша. Ар бир адам ниетине жараша алат. Рамазан айдын ар бир күн сайын орозо карматканыңызда ниет кылып коелу. Кээ бирлер айткан, имам Малик рахимахуллах мисалы, имам Зуфр рахимахуллах. Булар ошо башында ниет кылып койсо аяғына чейин жетет депчи. Жок, биздеги фатваларда ар бир күнү саарлыкта, жоксо кечинде деле жатаарда эртеге мен орозом. Ниет сөзсүз тил менен айтуу зарыл эмес. Ниет жүрөктүн амалы. Жүрөгүңүздө мен эртеге орозомун деп ошо болду, ушу жетиштүү. Мен орозо кармайм деп жүрөгүңүздө келдиби, ошо жетиштүү. Кечинде мен орозо кармайм деп жаттыңыз эле, көзүңүздү ачсаңыз, о күн чыгып калыптыр. Мисалы. Болду, сиздики орозоңуз орозо нормально эле. Даже алымдар ушуга чейин айткан, саарлык ичкен адамдын все ниети уже есть деген да. Ниети бар. Күн сайын ниет кылып туруп калыш керек. Жаңылап, бекемдеп. Макул. Демек, не деп атат? Валлади нафсу Мухаммадин биядихи ла хулуфу фами саим атяб инда Аллах мин рихил миск.
пайгамбарыбыз ант ичип айтып атат. Ороза кармагандан кийин таң аткандан күн батканга чейин ачка жүргөндө ашказан бош болуп калат дагы. Ашказандан жагымсыз жыт оозунан чыгып калат. Ошол жагымсыз жыт Алланын алдында миск атыр жыт бар го, ошодон дагы жагымдуураак экен да. Ошодон дагы жакшыраак экен. Карачы. Орозо туткан адамдын болбосо ошо оозунан чыккан жагымсыз жыты Алланын алдында баалуу экен. Эмне үчүн? Бул Алланын фарызын аткарып атат. Албетте эртең менен паста менен жакшынакай жууп, щетка менен жакшынакай жууп, күндүзү деле мисвак менен жакшынакай алхамдулилла жууган болот. Түшкө чейин, түштөн кийин бизде айырмасы жок. Айырмасы жок. Мисвак менен колдонсок болот. Албетте баягы алкымдан нары өтүп кетпесин. Суунун чачырандылары, мисвактын эмелери нары өтүп кетпеш керек да алкымдан. Ошону этияттасаңар нормально эле ал. Демек, саарлык иштин бардыгы саарлыктан башталат. Саарлыкта береке бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям саарлыкты таштабагыла деген. Саарлыкты жегендерге Алла өзү райымын чачат деген. Периштелер аларга дуа кылат деген. Кыямат күнү саарлык ичкендерге ал ичкени үчүн сурак берилбейт, эсеп китеп жок деген. Керемет саарлыкта өзгөчө дуа кабыл болот. Мынакей, жагымсыз жыт ушунчалык. Лисаими фархатан яфрахухума ида афтара фариха ва ида лакия раббаху фариха бисаумихи. Орозо туткан кишиге өзгөчө эки курсанчылыкта. Бирөө оозун ачкан учурунда. Себептен ачка жүрдү, эми тамактар алдында турат. Убакыт кирди, машаалла бир жакшы курсанчылык менен ооз ачат. Экинчиси жаратканга жолукканда от ошондо курсанчылык. Алла Тааланын буйругун аткарып барды, ошон үчүн курсанчылык. Ошон үчүн орозо туугандар Рамазан айдын орозосуна фарыз болгондугуна 1445 жыл болду. Экинчи хижриде пайгамбарыбыз Меккеден Мединага көчүп келгенден кийин экинчи жылы Шаабан айында Рамазан айы фарыз болгон. Бул фарыз, өкүмү фарыз. Рамазан айдын орозосу. Башка айлардыкын айтпай эле турам. Башка айлардыкында сүннөт, мустахаб келет, бирок бул айдын орозосу фарыз. Я айюхалладина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алалладина мин qablikum la'allakum tattaqun. Эй имандуулар, силерге фарыз кылынды. Анаке Рамазан айдын орозосун кармаган, силерден мурдагыларга фарыз кылынгандай эле, мүмкүн силер таква боло берсиңер. Алла Таала фарыз кылып койду. Фаман шахида минкум шахра фальясумху. Алла буйрук берген. Ким мына ушу шахрдан мурат, шах Рамазан, Рамазан айында ким ошого күбөлө болгон болсо, болду, ал ороза кармасын деген буйрук келген. Ушу буйруктун себебинен туугандар мына биздин мойнубузда фарыз. Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasana 10 amsalha ila 700 dha'fin. Адам баласынын амалы, жакшы амалдардын бардыгы 10дон 700гө чейин көбөйөт. Бул Алланын айкөлдүүлүгү. Адилеттүүлүк боюнча бирге бир эле бериш керек эле. Бирок Алла Таала жакшы амалдарды көбөйтүп берет. Бул Алланын айкөлдүүлүгү. 10дон 700гө чейин. Бир жакшы иш кылсаңыз, ошонун жакшылыгы 10 эсе сизге кайтат. Дагы эселеп кайта берет, ихласыңызга жараша, курбанчылыгыңызга жараша 700гө чейин. Кала Аллаху Таала илля саум, орозодон башка. Адам баласынын бардык амалы 10дон 700гө чейин көбөйөт, орозодон башка. Орозонун эсеби башкача кетет. Алланын алдында орозонун эсеп китеби башкача. Бардык амалдар башкача, орозо өзүнчө. Бардык амалдар 10дон 700гө чейин, орозодон башка. Орозону кандай? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Бул орозо мен үчүн, буну сабабын мен Алла айтат, өзүм берем дейт. Ан эсебин Алла Таала өзү эле берет экен, өзү эле билет экен, башка эч ким билбейт экен. Канча берерин. Башка амалдардын бардыгы эсеби бар, 10дон 700гө чейин көбөйтүп берилет, бирок орозодон башка. Орозонуку эсеп жок. Аны канча берет, Алла өзү билет. Пендеге айткан жок. Канча берилет. Алла ушунчалык айтып койду, буну мен өзүм берем. Всё, кийгилишпегиле. Буну мен өзүм берем.
Канча берет, өзү билет. Алла Тааланын казынасы кең, райымы чексиз, канча кааласа өзү берет. Айтып атат: "Едау шахватаху ва таамаху ли ажли." Мен үчүн тамак жегенди, ичкенди, өзүнүн нәпсі кумарын таштады да бул. Таң аткандан күн батканга чейин мен үчүн таштады. Ичкенди дагы, жегенди да болсо нәпсі каалап атат. Же, ич, сонун тамактар турат. Бирок бул нәпсине каршы чыкты уже. Всё. Токто. Депчи. Аялы ак никесинде аялы адал. Бирок Алла үчүн ушуну жок, мен күндүзү жакындабайм деди. Күндүзү жакындабайм деди. Алла үчүн жакындабайм. Ким үчүн? Алла үчүн жакындабайм. Эми ушуну Алла баалады. Ушуну Алла барктап, баалап, ана, ошон үчүн 700 менен токтоткон жок. Бунун эсебин мен өзүм берем деди. Эсебин өзүм берем деди. Болмаса мында карасаңыз, түндөсү жейбиз да турабы? Күн баткандан кийин таң ат жакты жейбиз. Даже если чын-чынын алсакчы, биздечи 24 саат ачка койгон жок Алла Таала. Просто жеген убакытты өзгөртүп эле койду. Мурда күндүзү жейтилер, завтрак, обед, я. Эми ошону эле мындай эле кылып койду бул. Эч кандай ошого дагы Алла Тааланын мээрими, райымын көрбөйсүзбү? Берем десе кандай? Лисаимин фархатан, буну айтып бердик азыр. Жараткан Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Керим мына ол эмесинде Аллахума салли ала сейдина Мавлана Мухаммад Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Асауму джуннату минан нар." Орозо дозоктон бул калкан деп атат. Орозо дозоктон калкан бул. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Umama sorады razıyallahu anhu. Murni bir amel. Ya Resulallah, bana bir amalga buyruk beriniz. Bir amaldı kılıp жүрөйүн. Peygamber dedi: "Aleyke bis savm fa innahu la idla lahu." Orozonu bekem karma. Ben sana oşo amalды айтайын. Себеп дегенде ага тең келген амал жок dedi. Daha ikinci жолу сурады. Peygamber de ikinci жолу айтты. Üçüncüsü oldu. Üçüncüsünde de ошону айтты. Aleyke bis savm fa innahu la misla lahu. Aleyke bis savm fa innahu la idla lahu. Буга тең келген амал жок, буга окшогон амал жок деген хадистерде келди. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem айтат: "Угзу тагнаму, газат кылгыла, ол жолу болосуңар. Васуму тасихху, орозо тутуп жүргүлө, ден соолукта болосуңар" dedi. Орозо тутуп жүрсөк, бул руханиятка дагы, жан дүйнөгө дагы пайда экен, денеге дагы пайда экен. Адамдын жанына дагы пайда, денеге дагы пайда. Ден соолукка дагы пайда, динге дагы пайда. Дүйнөңө дагы пайда, ахиретиңе дагы пайда. Коркпой карма. Бул только сени пайдаң үчүн берилген өкүм. Албетте үзүрлүү бул. Bir adam ооруп калган, 1 саат сайын тамак ичиш керек, дары жеш керек. Ал шарият аны билет аны. Бул сен кармабай эле кой, ден соолугуң жакшы болгондо кийин казасын кармап бересиң. Эгерде ушул ойдон ден соолугуң таптакыр жакшы болбой койсо, анда мискиндерге тамак берип, фидиясын бересиң. Бисмилlah. Демек, васуму тасихху, не деп атат? Орозо кармап жүргүлө ден соолукта болосуңар дейт. Көрсө, орозодо ден соолук да бар экен да. Өзгөчө Рамазан айдын орозосунун берекесинен канча деген оорун Алла жок кылат. Ниет кылып коелу Алланын ыраазычылыгы үчүн деп. Мына пайгамбарыбыздын айтканына ишенип коелу. Кудай кааласа иншалла таалам ден соолугубузду чыңдайт. Бирок бир шарт менен да. Биз Рамазан айда кечиндеси күн батканда таң атча чейин азыраак жейли. Бизге наоборот салыштырсакчы, Рамазан айга чейин канча жеп атабыз, Рамазан айда канча жеп атабыз, көп болуп кетет экен да биз. Рамазан айда наоборот көп жеп салабыз да. Жок. Эгерде чыныгы орозону эме кылсаңыз, анда оозу ачканда бир аз эле ачып туруп, токтотуп туруң, таравини жакшылап окуң, саарлыкта плотно жеңиз. Эң мыктысы ушул. Оозу ачканда көп жеп албайчы. Кичине азмасына, курма менен азмасы менен, суусундук менен бер.
Bir порция жок, шорпомдо суюктуураак тамак кылып жеп коет. Таравихти жакшы окуп, Куранды окуп, анан Кудай калса ибадаттарды кылып, эртең менен саарлыкта туруп, вот ошо саарлыкта. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям саарлыктычы таң атканга жакыныраак кылат эле. Таң атканга эмне кылат эле? Жакыныраак. 2 саат мурда эле, 1 саат мурда эле жеп албайт эле. Сураганда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын саарлыгы менен таң аткандын ортосу канча убакыт дегенде 50 аят окуу. Канча? Бу Бухаринин риваяты. Хорошо? 50 аят дейт да? 50 аят. Ортосу ошончо болчу. 50 аят примерно канча десем мисалы. Bir 5 минут деп коелучу мейли. Шашылбай окуса. Я. Демек, азыр азан айтканга 5 минут калганда, ошол убакта сиз саарлыкты жеп бүтүңүз да. Эң жакшысы где-то bir 50 аят калганда 3 минута, 4-5 минута 50 аяттын өлчөмүнчө 5 минут деп эле коелучу. Рисковать этпейли. Мынакей 5 минут. Ошого чейин машалла жакшы тамак, ошого жакшы. Анан 1 саат, 2 саат мурда жеп алып, кайра жатып алып жок. Мына өзүнчө сүннөт да. Макулбу? Ошондо плотно жеңиз, ана. Кудай калса пайгамбарыбыз айтканда, саарлыкты жеп, күндүзү орозо тутканга, түштөсү уктап, түнү туруп намаз окуганга күч алгыла деген. Саарлыкты жесең, күндүзү жакшы орозо кармайсың. Жеш керек, зерикпеш керек. Биз кандай? Оз ачканда аябай жейбиз, таравийде аз аябай жейбиз. Анан кийин саарлыкка келе жей албай, түшкө келгенде кыйшыйып калабыз да. Жок, тартипти өз оңдош керек болуп атат да. Пайгамбарыбыз айткандай кылайлы. Мынакей саарлыкты жакшы жеш керек. Оз ачканда бир аз жеп коюп, Кудай каласа жыгылып калбайсың, иштеп болбойсуң. Азыраак-азырактан кылып эле, ошону саарлыкты жакшы жей алабыз да. Анан саарлык жакшы жегенден кийин күндүзү жакшы маанайда, машалла, орозо кармай алабыз. Аракет кылабызбы? Да, иншалла. Не деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям? Васуму тасихху. Орозо тутуп жүргүлө, ден соолукта болосуңар. Демек, Рамазан ай не только руханий эмес экен бул. Материалдык, жисмани, денеге дагы пайда экен. Рухка эле эмес, дененин дагы азыгы, рухтун дагы азыгы. Рухтун жан дүйнөнүн да тазалануусу, дененин да тазалануусу Рамазан айда мынакей орозо жөнөкөй эмес экен да. Васафиру тастагну. Сапар кылып жүргүлө. Алла Таалам силерге рызкыңарды көбөйтүп берет. Бай кылат силерди. Bir hadise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Likulli şeyin zakatun ve zakatul cesedi as-savm." Her bir nersenin zeketi var eken. Denenin zeketi orozo eken. Her bir nersenin zeketi var. Koydun özünçe zeketi var, uydun özünçe zeketi, altındın özünçe zeketi var, töğünün özünçe zeketi var. Soğuda kılgan işlerin özünçe zeketi var. Belli mi? Берки немелерде дыйканчылыктан эмен урожай. Алардын да маша өзүнчө зекети бар. Үшөр деп коебуз. Ар бир нерсенин зекети бар. Дененин зекети эмне экен? Орозо экен. Бул дененин зекети экен. Зекеттин мааниси кандай? Эки мааниси бар. Закат деген тазалануу. Закат деген эмне экен? Тазалануу. Экинчиси өсүү, көбөйүү. Демек, дене тазаланат экен. Чыңалат экен. Не болот экен? Чыңалат экен. Эгөдөн ушуну закат деп коёрдун. Ар бир нерсе зекети бар. Аллаху акбар. Дененин зекети орозо. Васиям нисфу сабр. Орозо туган бул сабырдуулуктун жарымы деп атат. Сабырдуулуктун жарымы. Пайгамбар бир хадисте айткан: "Ас-сияму джуннату ва хисну хасину минан нар." Бул калкан жана дозоктон бекем чеп деген бул. Дозоктон бекем чеп деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушундай берекелүү хадистери бар. Бир хадисте айткан: "Я Кааб деген сахабага. Адамдар эрте менен чыгат дагы өзүнүн напсисин сатышат. Кээ бирлер азат кылып алат, кээ бирлер жок кылат. Кааб, намаз, жакындык, орозо, калкан, садака каталарды өчүрө турган" деп пайгамбарыбыз айткан. Бир хадисте пайгамбарыбыз айткан: "Орозо менен Кур'ан экөө тең шапаат кылат" деген. Орозо дагы шапаат кылат экен, Кур'ан да шапаат кылат экен. Пайгамбарлар шапаат кылат, периштелер, аалымдар, шейиттер,
балагатка толо элек өтүп кеткендер шапааттары бар. Бирок Кур'ан bir башкача шапаат кылат. Орозо башкача шапаат кылат. Не деген? Экөө тең шапаат кылат кыямат күнү пендеге. Орозо айтат экен: "Ай Роб, о Робум" дейт экен. "Мана атуху таам ва шахва фашаффини фи." Мен буну ичкен жегенден, напсы кумарын кандыргандан тыйып койдум. Мен шапаатымды кабыл кылчы дейт экен. Кур'ан айтат экен: "Я Алла, мен буну түнү уктатпай койдум. Мен шапаатымды кабыл кылып койчу" деп. Соң экөөнүн тең шапааты кабыл болот экен да. Фа юшаффаан дейт. Экөөнүн тең шапааты кабыл болот. Bir hadiste Peygamberimiz aytат, bir kişi егерде bir gün nafil oroza karmasa, farzga ötelekpiz paka. Nafil oroza karmasa, ağa jер толтура алтын берсе, ошондо дагы сообу толук болбойт дейт кыямат күндө. Bir gün nafil oroza кармаган, жерди, дүйнөнү, бүткүл дүйнөнү, жер жүзүн толтуруп алтын берсең, ошого жетпейт экен да. Bir nafil orozага. Allah. Bir gün Allah'ın razıçılığı için oroza karmap koysa, Allah Teala anı dozoktan uşunçalık uzak kılıp koyat deydi. Karga var go. Bir gün özünün cöcösünü çıkarıp al uçup, ölgөнгө чейин uçup karıp ölgönde kança? Karga en көп жашайт экен да. Укканыбыз биз 700 жыл дейби. Ya kança olsa da demeydi. Kança jıl uçsun, ошончо uzak aralıkta Allah Teala dozoktan uzak kılıp koyat экен. Bir gün oroza karmagan için. Nafil orozalарды айтып атабыз. Мына эми Рамазан айдын фарыз орозасына келдик. Bunun демек маанисин өзүбүздү кармоо деп түшүндүк. Рамазан айдын орозосунун өкүмү фарыз экен. Bunun максаты эмне экен? Максаты таквалык экен. Лааллакум таттакун. Алла өз айтып атат, силердин жашооңордо таква келиш үчүн жеген ичкениңерде, үй бүлөңөр менен жашоодо, көзүңөргө, тилиңерге, кулағыңарга, путу колуңарга, түндөсү, күндүзү жашооңорго таквалык келиш үчүн орозону мен фарыз кылдым. Анакей, ушунун максаты жете турганыбыз таквалыгыбыз. 30 күн таквалыкта өсүш керек экен да. Таквалык качан келет? Качан бизде Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын көрсөткөн жолунда жашоого келсек келет. Пайгамбарыбыз эмнеден сактангыла деди, ошодон сактанайлы. Эмнеден аткаргыла деди, ошону аткарайлы. Ошондо анан бизде таквалык келет. Калыс Алланын разычылыгы үчүн аткарсак, Алла Таала фарыз кылган нерсенисин жана арам кылган нерселеринен фарыз кылгандарды аткарышыбыз керек, арам кылгандардан сактанышыбыз керек. Мына ушунда таквалык керек. Демек тилибиз Алла разы болгон сөздү сүйлөсүн. Gözümüz Allah razı olgan жақты қарасын. Құлағымыз Allah razı olgan сөзді оқсын. Алқымдан Allah razı olgan нәрсе өтсін. Қолымыздың, пұтымыздың іштетілісі Allah'ın разычылық өкіміне қаршы шықпасын. Мына денемізді арам нәрседен сақтаса, ушун аты тақва екен. Жаратқан Allah дүниеде қанша жашайбыз, чечип қойған. Берекелі ырысқы берет, ыззатты ырысқы берет, бейпіл тұрмыш берет, жүрекке рахат берет. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyonu da kurup veret, kabırımızda, ahiretimizi kurup veret Allah. Takvalıka, vada vergen Kur'an'da. Takvalıka, vada vergen Kur'an'da. Siz жалғыз takva olunuz, elдің bardığı buzuk olsun, problema yok. Sizin жалғыз Allah baktılığı oladı. Elдің bardığı 100 yıldan yaşasın. Siz anca yaşayan yoksun. Allah subhanahu wa ta'ala sizdi takvalığınızın berekesinden sizin yaşıyorunuzu, dünya ahiretinizde onda tigiler takva bolmasa talqalaydı Allah. Kim bolup ketsin? Allah'ın aldığında turganlar takvalık, to есть, bilesiz mi qanday desem? Baktılılıkты, izzatты, sıydı, urmatты, darajаны bергenge takvalık degen ölçüm var. İnne akramakum indallahi atqakum. Kur'an ayet atat. Hucurat surasında. İnne akramakum. İnne elbette şek gümensiz sizlerden en urmattığınlar Allah'ın aldığında. Allah'ın aldığında aranızda kim urmattı? Atqakum. Sizlerin aranızda kim en takva olsa oşal en urmattı. Adam balasının en takvası Muhammed Resulullah.
Адам баласының ең тақвасы кім екен? Ошондуктан ең урматтуусу Мухаммаду Расулулла. Андан кейін кете берет ошого жараша. Демек, мақсат орозу туткандан тақвалык пайда болсун. 30 күн жалганды токтотсок, 30 күн ушакты токтотсок, 30 күн текебеликти токтотсок, 30 күн көрө албастыкты токтотсок, иншалла ушул нерсени токтотсок элечи, Кудайым иншалла тақвалыктын алхамдулилля мөмөлөрүн бере баштайт бизге. Ошонун таасирлерин көрө баштайбыз иншалла. Орозонун чыныгы пайдасы ошондо келет. Эгер орозо кармап деле, анан алдап деле, сөгүп деле, ушактап деле, текебел көрө ар нерсе менен жүрө берсекчи, анда орозонун акыйкаты бизге насип болбойт. Баягы сооптор, баягы берекелер, конечно, орозо туткандын мойнундагы жоопкерчиликтен аткарылат, бирок ийгилик мақсат ошого жетпейт да. Ошон үчүн жөндөн жөн эмес туугандар мына. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман сама Рамадан", эми Рамазан орозосуна келдик. "Иманан ва ихтисабан", ким Рамазан айдын орозосун кармаса, иманан ва ихтисабан, иман келтирип, жакшы үмүт кылып. Алланын буйругу деп иман келтирип, Алла бере турган соопторго үмүт кылып, "Гуфира лаху ма тaqaddama min dambi", мурунку бардык күнөөлөр кечирилет деди го. Орозо кармайбыз. Кантип кармайбыз? Иман менен. Иман менен кармаганын мааниси эмне? Алланын буйругу, ошон үчүн кармап атам. Ихтисаб менен, сооп үмүт кылып кармайбыз. Алла дүние ахиретке мага соопторду, жакшылыктарды бергенге ниет. Алла Таалам эме кылган, убада берген. Ошону анакей, ошол үмүт менен кармайбыз. Азыр эле айттык, ден соолук берет Алла Таала. Рызкы берет Алла Таала. Иззат берет, сый берет Алла Таала. Бу дүйнөдөгүсүн береке берет Алла Таала. Бакыт берет Алла Таала. Иззат берет Алла. Бу дүйнөдөгүсү. Жакшы жашоо берет Алла. Жакшы жашоо берет. Ишенип коюң. Каниеттүү, уяттуу, бактылуу жашоо берет. Ишенин. Өлүм бу дүйнөдө коштошо турган учур келет. Алла субханаху ва таала жакшы өлүм берет. Жакшы өлүм берет. Тияктагы сыйды эми айтпай эле коюң. Бардыгына. Ошон үчүн ошого үмүт кылайлы. Үмүт менен. Мурун күнөлөр кечирилет. Bir hadiste Peygamber dedi, "Man sama Ramazan", kim Ramazan ayının orozasını karmasa, "Ve arafa hududahu", çeklerin biliş gereği eken da. Azır adetlerin biliş gereği eken. Epte öyle karmayı vermey, men oroza karmadım. Tokto. Oroza karmagandın, ökümlerin adetlerin bilesin be. Kantip karmaş gerek, emne kılış gerek, emne kılbaş gerek. Jön açka jüre bergenle al men iş bitpeyt. Bardık deneyini kontrolleş gerek bolup atat. Kontrolleş gerek bolup atat. وَتَحَفَّظَ مَا يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَتَحَفَّظ. Сақтай тұрған нәрсесін сақтаса. Демек, көзін да сақтап атат, тілін да сақтап атат, ойын да сақтап атат, құлағын, музыка, сузыка, арам-парам нәрселерге жақындабай, ушақ-пушаққа жақындабай, башқа жаққа, жаман жаққа баспай, жаман балдар менен, адамдар менен жүрбей, сақтап атау? Все. Каффара ма қаблаху, мурунку бардык күнөөлөрүнө кечирилет дейт. 5 вакыт намаз, ас-салаватлы хамс. Вал жуммату илал жумма, жумадан жумага чейин. Ва рамадан ила рамадан мукаффират ма байнахунна идачтунибатил кабаир. Рамазандан Рамазанга чейинки күнөө кечирилет дейт. 5 вакыт намазда мындай кечирилет. Багымдаттан пешимге чейинки күнөө кечирилет. Жуманыкы мындай. Жумана күндөн жума күнгө чейинки күнөө кечирилет. Рамазандыкы Рамазандан былтыркы Рамазан барго ошо күнөө кечирилет. Былтыркы Рамазан айдан ошо Рамазан айга чейин канча билип билбесте кеткен кичинекей күнөөлөр автоматически кечирилет. Чоң күнөөлөрдөн эле сактанса, все деди. Кичинекей күнөөлөрү бардыгы кечирилип кетет. Даже биринчи күн орозо кармайсың го, былтыркы Рамазандан ошо Рамазанга чейин канча күнөө болсо бардыгы кечирилет. Ошо Рамазан биринчи күн орозо кармаганыңыздын берекеси менен. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, "Uhdurul minbar",
Минбарға жақын келгеле барыңар деді. Фахадарна, сахабалар айтты, жақын келдік дейді. Фаламма иртақа даража, şu minbardın birinci tepkiçine көтерілгенде, пайғамбарымыз эми сөз сүйлөгөндө минбарға чыгып туруп, баарына көрүнүп, мындай тегиз көрүнүп, анан кийин сүйлөйт эле да. Ошо минбарында 3 тепкич бар эле. Биринчи тепкичке көтөрүлгөндө пайгамбарыбыз амин деди. Фаламма иртаqa даража стания, экинчиге көтөрүлгөндө кала амин деди. Үчүнчүсүнө көтөрүлгөндө дагы амин деди. Фаламма назал, качан түшкөндө ушуну үчөөн 3 жолу амин деди, дагы кайра түшүп баса берди. Сахабалар түшүнбөй эле калды. Кулна я Расулаллах, сурашты, я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, самияна минкал йом шай'ан ма кунна насмау. Мурда укпаган нерсени бүгүн уктук сизден. 3 жолу чыгып көтөрүлүп амин 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 дедиңиз. Пайгамбар эмне жооп берди? Иннаху Джабраил арадали. Джабраил периште келди мага дейти. Дагы эмне деди? Факала бауда ман адрака рамадан фалам югфар лаху. Култу амин. Джабраил периште келип тескери дуа берди. Охо, булар өзү жакшы эле дуа берет. Бирок ушу моментте бир тескери дуа берди да. Ким Рамазан айга жетип күнөөсү кечирилбей калса, Аллахтын ырайымынан кур калсын деди эле пайгамбарыбыз. Макул. Сиз айткандай болсун. Амин деп тастыктап койду да. Көрдүңүзбү? Дуа ким кылып атат? Джабраил периште. Ким амин деп тастыктап атат, мөөр басып? Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Рамазан айды жетип күнөөсү кечирилбесе, буну маанисин жакшы түшүнүп алыңыз. Рамазан айга келип да күнөөнү таштаган жок да болчу. Орозосун кармаган жок да. Рамазан айды баалаган жок, кадырлаган жок да. Эми ошол Рамазан айга келгенде именно Рамазан ай күнөөлөрдү өзгөчө кечире турган ай эле. Ушул айда да эгерде күнөөсү кечирилбесе, качан кечирилет эми? Bundan өткөн бактысыз адам барбы? Бауда Аллахтын ырайымынан узак болсун, үзүлсүн деди эле, амин деп печать басып койду. Фаламмаракат экинчиге чыкканында Джабраил периште эмне деди? Мындай деди. Бауда ман зукирта индаху фалам юсалли алейк. Факулта амин. Джабраил периште айтты. Кимдин алдында сиздин атыңыз аталып, сизге салават айтпаса, ошол адам дагы Аллахтын ырайымынан үзүлсүн деди эле. Мен амин деп койдум, үзүлсүн деди. Пайгамбарыбыздын аты аталган жерде салават айтыңыз. Не деп айтышыбыз керек экени? Саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммаду Расулуллах. Айтыңызчы? Саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахумма салли ва саллим аля сайидина Мухаммад sallallahu aleyhi ve sellem. Daim aytıp жүрүң, ичиңизде деле айтыңыз. Канча айтылса ошончо ичине кайталай бериң, эчтеке болбойт. Мустахап бул. Пайгамбардын аты аталганда sallallahu aleyhi ve sellem. Пайгамбарыбыздын аты кайсы бир жыйында Аллахтын аты аталбаса, пайгамбардын аты аталбаса, бактысыз, берекесиз жыйын деген. Өкүнүш жыйын деген. Жоготуу жыйын деген. Ошон үчүн кайерде ким менен отурса, даже ушуга чейин субхана мурда жолукканда ассаламу алейкум деп жолугушканда пайгамбарга салават айтып жолугушат эле. Аулиялар, алымдар пайгамбарга салават айтып жолугушчу. Аллах, пайгамбарга дайыма эстеп салават айт. Салават айт. Тилиң салават менен алек болсо, вообще ойлонбо сен. Саңа вообще проблема, кыжалат, кайгы жакындабайт. Тилиң салават менен алек болсо бүттү. Алла Таалам ички дүйнөңү вообще бейпилдик менен толтуруп салат. Салават менен. Үчүнчүсү эмне деди? Үчүнчүсү айтты. Үчүнчүгө чыкканда бауда ман адрака абавайхил кибар индаху ау ахадахума фалам юдхилахул жанна култу амин. Ким ата-энесин каарылыкта тапса, же болбосо экөөнүн бирөөсүн, кийин ал ата-энеси экөө аны бейишке киргизе албаса, ошол дагы Аллахтын ырайымынан үзүлсүн, Аллахтын жакшылыгынан кур калсын дегенде мен амин деп койдум. Бунун мааниси кандай? Уул болсун, кыз болсун,
ата енеңіз екеуі тең қарылықта сіздің алдыңызда отырады. Же екеуінің біреусі, атаңыз же апаңыз. Ошолорго кызмат кылып, аларды кызмат кылганыңыз ушу себептүү бейишке кирет элеңиз да. Ата энеңиз сизге бейишке киргизип коет эле ошо кызмат аркылуу. Эми кылбадыңыз. Ана, ошентип кылбагандан кийин бейишке кире албадыңыз. Ушундай адам Алланын райымынан кур калсын дегенде пайгамбар амин деп койду да мына. Ошон үчүн бул сабап азыр мынау хадистен 3 сабак алдык. Рамазан айы келди, күнөөлөрдү токтотойлу, Алладан кечирим сурайлы дагы. Кечирилип алайлы. Экинчиси пайгамбарыбыз ата аталганда саллаллаху алейхи ва саллям деп жүрөйлү дагы, даражалуу болойлу. Алланын сүйкүмдүүсү болойлу. Үчүнчүсү ата энебиз бар болсо кызматын кылып, бейиштен орун даярдап алайлы. Кандай дедиңер? Ата эне экөө тең, же болсо хотя бы бирөө. Бейиштен орун даярдап алайлы. Осы үчөөнү тең азыркы көңүл бурбасак, чата. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтты: "Атакум шахру Рамадан шахру мубаракун." Силерге келди, ушундай ай келди, берекелүү ай деди. Шахрун азимун мубаракун дейт. Улуу ай келди дейт. Берекелүү ай келди дейт. Пайгамбар өзү айткан ушинтип. Рамазан айды берекелүү ай, улуу ай деп. Фарадаллаху алейкум сиямаху. Алла бунун орозосун силерге фарыз кылды деген. Асмандын эшиктери ачылат, дозоктун эшиктери жабылат, шайтандар кишенделет. Күн сайын Алла Таала канча деген адамдар дозокторун куткарып чыгарат деген. Ким ушул айдын жакшылыгынан кур калса, бардык жакшылыктан кур калды. Бир хадисте келет, мындай деген: "Бу'дан лиман адрака Рамадан фалам югфар лаху, идza lam югфар лаху фихи фамата." Эгер Рамазан айда күнөө кечирилбесе, анда качан? Анда качан? Рамазан айда эгер күнөө кечирилбесе, анда качан? Субханаллах. Рамазан ай берекелүү ай келди. Алла Таала силерге мындай жадырды райымын түшүрдү. Күнөөлөрдү кечире турган. Ва ястажибу фихи дуа. Дуалар кабыл боло турган. Яндуруллах иля танафусикум ва юбахи бикум малаикатаху фааруллаха мин анфусикум хайра дейт. Караңыз. Алла силердинчи бири-бириңердин жакшылыкка болгон атаандашканыңарды карайт. Жана Алла Таала силер менен периштелерге сыймыктанат. Ошондуктан силер өзүңөрдү Аллага көрсөткүлө, жакшы иштериңерди көрсөткүлө дейт. Чын сүйлөгөнүңөрдү көрсөткүлө, берешендүүлүгүңөрдү көрсөткүлө, күнөөдөн сактанганыңарды көрсөткүлө Алла Таалага. Зикириңерди, Куран окуганыңарды, дуаңарды, ыйлаганыңарды, жалбыраганыңарды, тообаларыңарды көрсөткүлө Алла Таалага. Жакшылыктарыңарды көрсөткүлө Алла Таалага. Мына ушулай Аллага жагынайын, Аллага көрүнөйүн. Мына бизде бүгүн ушу жок болуп калды да. Азыр адамдарга жагынайын, адамдарга көрүнөйүн деп ар жерге чыга калып, сүрөткө чыга калып, ар нерсе сүйлөй калып, ага жагынайын, буга жагынайын деп жашоошу менен ура кетип атат да. Аны токтотуң, жаман кайгы учурап каласың. Жаман бушайман болосуң. Именно ошол аркылуу сени сынап коет. Ким үчүн өзүнчө эле Алла үчүн эмес, ошого бир кошоматчылык кылдасың го, именно ошо аркылуу Алла сени сынайт. Бул мени азыркы айткан сөзүм эмес, бул кылымдан келип аткан сөз бул. Түшүнгөн түшүнүп алат, өзүнө тиешесин алып алат. Ошон үчүн адамга жагынайын деп эйле кой. Адамга жагынайын десең эле жакпай сени. Ошондой да, инсан өтө бир татаал бир түшүнбөй турган махлук да. Ой. Улуу адамдардын жүрөктөрү дайыма Аллага болот экен. Ата энеге кызмат кылсам да Алланын ыраазычылыгы үчүн кызмат кылат экен. Көрдүңбү? Даже ата энеге эмне үчүн кызмат кыласың сен? Эгер ата энеге жагынайын десең, ата энеге жагарсың. Бирок сага сооп жок. Ахиретте бир сооп жок сага. Эгер Алланын буйругу деп кызмат кыл, Алла сооп да көрөт, ата энеге да Алла Таала жүрөгүн сага буйруп жактырасың.
Мына биздеги баягы өзгөчөлүк ушул жерде да. Эмне үчүн чын сүйлөп атасың? Алла чын сүйлө dedi. Эмне үчүн арак таштадың? Алла ташта dedi. Эмне үчүн казинону? Алла ташта dedi. Наркотикти эмне үчүн? Кой адамдар мени эмне дейт? Жинди болуп калды дебейби? Арак ичем эмне? Ден соолукка начар, итагыра мен боорум ооруйт дейт. Аны үчүн эмес. Алла арам кылган, ошол үчүн мен кылбайм. Ошого сооп берет Алла Таала. Атак беркиндей кылсаң, туура эле кылып атасың. Ичпегендер барбы? Да, ден соолугуң нормально, молодец. Бирок сага сооп жок. А сен качан арамды Алла үчүн ташта, адалды Алла үчүн аткар, ошондо анан сага сооп болот. Ушуга Алла Таалам сага даража берет, ушуга Алла разы болот ана. Мен үчүн таштады дейт да. Азыр жөн эле мына немелер бар. Не деп коет эле? Голодовка. Голодовка кылышат го. Эчтеке жебе, тиякпа. Ага эч нерсе жок, ага сооп жок. Ага эчтеке сооп жок. Ниет жок, эчтеке сооп жок. Бирок бу эмеде ашказанын тазалап, ден соолугун карап, ооруп-оорулардан неме болуп, бунун пайдасы бу дүйнөдө кичине эмесин көрөт ал. Проблема жок. Бирок сооп ага жок, береке ага жок ага. Алланын ыраазычылыгы жок ага. Алланын ыраазычылыгы качан? Ошол амал пайгамбарыбыз айткан болсун, Алланын ыраазычылыгы коштогон болсун. Билип алыңыз, пайгамбарыбыз айткан болсун, Алланын ыраазычылыгы ошону коштоп турсун. Алланын ыраазычылыгы жок болуп калса, ал дагы ноль. Чүнкү Алланын ыраазычылыгы бар, пайгамбарыбыз көрсөткөн эмес, анын дагы ноль. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Рамазан айдын орозосун 9 жыл кармаган. Канча жыл кармаган? Өкүмдөрүн айткан, адептерин айткан, фазаилин айткан. Алланын тарабынан илим алып келген. Рамазан ай кандай ай экен пайгамбарыбыз айтып атат. Биз каяктан билет элек? Муну пайгамбарыбыз айтып атат бизге. Улуу ай экени пайгамбарыбыз айтып атат. Берекелүү ай экени пайгамбарыбыз айтып атат. Бардык күнөөңөр кечирилет деп муну пайгамбарыбыз айтып атат. Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dambi. Бу пайгамбарыбыз, Бухари, Муслимдин хадиси. Болбосо фазаилгечи зайыф хадистерге кете берет. Бирок азыркы бул сахилердин дагы сахиси. Эң күчтүү хадистердин да. Пайгамбарыбыз айтты, биз каяктан айтабыз муну? Каяктан билесиң сен? Башка кетип калдык. Эмнени айтып атам мен? Биз өзүбүздү Рамазан айда көрсөтөлү. Не кылайлы? Өзүбүздү анаке. Буну пайгамбарыбыз айтып атат. Өзүңөрдүн жаныңарды жакшы иштерди кылган Аллага бир көрсөтүп койгула дейт. Кимге көрсөтүп койгула? Аллага бир тахажжудту бир көрсөтүң. Тахажжудту бир көрсөтүң. Үйдө эле. Ыйлаганыңызды бир көрсөтүңүз Алла Таалага бир. Чын жүрөктөн тобаңызды бир көрсөтүңүз, зикириңизди бир көрсөтүң Алла Таалага. Куран окуганыңызды бир көрсөтүңчү бир. Рамазан айда өзгөчө багымдат менен куптанды жамаат менен окуганга аракет кылайлы. Ичинде көп сырлар бар, өтө көп сырлар бар. Чоң тарбиялар бар. Өтө чоң сабактар бар. Кудай кааласа иншалла көңүлүңүз ачык болот. Ырыскыңыз кең болот Кудай кааласа. Алла каниет берет, башкача каниет берет. Багымдат менен кайсыны? Куптанды. Жамаат менен аракет кыл. Анча-мынча уктап чарчаң. Аракет кыл. Бир күн болбой кал, экинчи күн бар, үчүнчү күн бар. Бир өткөзбө, аракет кыл. Башынан жазып кой. Так. Рамазан айы 30 күн болсо, 29 проблема жок. Канча күн болсо дагы. Ушунун 25 күн жамаат менен окуп турум. 5 күн калып кетиптир да. Ар бирин аракет кылайлы. Көрсөткүлө дейт. Алла силер менен сыймыктанат периштелерге дейт. Силер жарышкыла бири-бириңерге дейт. Мен сизден сурап коеюн. Машалла, Алла үчүн айтыңчы, бүгүн канча пара Куран окудуңуз? 3 пара. Сиз канча? 5 пара. Сиз канча? 4 пара. Сиз канча? Айтайын. Окуйлу. Анан жанталашабыз да. Ушакта жанталашпай? Калп айтканда жарышпай? Мына жарыша турган амалдар бар. Фастабихул хайрат, Алла буйрук берген. Силер жакшы иштерде жарышкыла. Садака бергенде жарышкыла. Машалла, канча садака бердиң? Канча зикир кылдың бүгүн? Пайгамбарга канча салават айттың? Хотя бы Рамазан айы ичинче күн сайын 1000 салаватты бекем кармаңыз. Кармаңыз бекем, Кудай кааласа. Кыска салават айтып берем сизге. Аллахумма солли аля сейдина Мухаммад. Бүттү.
Айтыңызшы ана. Аллахумма салли ала сейдина Muhammad. Айтайым, 15-20 минут, максимум 15-20 минутта сіз 1000 жол айта аласыз. Жөнінен айтып қоясыз. Башында толық салаватты айтып қойыңыз. Ана қалғандарын 999-ын ушу қысқа салаватымен бітіріп қойыңыз. Hazır sekreterde açardım. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Kama sallayti ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim. Ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Kama barakta ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim. Fil alemine inneke hamidun mecid. Bu tolluk salavatını bir aytıp koyunuz. Kalganın en akırkısı şu menene bitirip koyunuz. 1000 salavatı taşlama. Özünüzgöçü vazifalardı alın. Men taravihte okuyum kuda kalasa, taravihten sırası var uktaş gerek, sağırlıkka turam, dualardı kılam, Kur'an uşunça okuyum, uşunça zikir kılam. Kadim kide plan tüzün, plan. Allah'a cagat uşul. Ne oldu yani? Kutlama oyunda otamam. Ha? Ne deyip? Allahu akbar. Şoştup koyduğun var ya, başlaganda. 15 var o? Azan aytağı. Geldi mi? Anda kete örelim. Tak. Men azan aytıp koyun sana ulan taylı men. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allah. Allahu Ekber, Allah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة والفضيلة والمقام المحمود. اللهم سلم على اللهم بلغنا رمضان بالصحة والعافية والإيمان. بارك الله لنا برحمته. Ramazan ayda
Her bir secdege 1,5 soğup жазылады. Bir secdege. İki secde var da. Bir rekette kança secde? 3.000 soğup. Bir secdege. Allahu Akbar. Oşonu estep secde kılış керек да. Turgun kelbeydi ana. Unutуп калсаң качкың келет. Oroza tutkan kişiye bilesizmi? Beyişte yakut, kızıl yakut, jakuttan Kansaray salınatı gen 60.000 eşigi var dedi. Fakat dünyada var mı yok mu adı? 60.000 eşigi var. Boğunda da kızıl jakuttan kimden Kansarayı var? Framtığı var o. 60.000 eşigi. Allahu Akbar. Her bir eşikte özünçe kişinekey dağı bölmeler altından bolған deydi. Allahu Akbar. Ramazan ayının başında kim oruza tutsa, murunku Ramazandan oşo günge çeyin bardıq günler geçeyim dedi. Jana ağa taң atkandan gün batkanга çeyin 70.000 perişte istiğfar kılат dedi. Dua kılат eкен da. Vastagfir lehu kulli yevm gün sayın 70.000 melek 70.000 perişte dua kılат siz için karаңыз. Min salat ve gadat ertemenki namazdan o gün batkanга çeyin. Allahu Akbar. Dana bir deyede gelip her bir secdege Ramazan ayda meyli gündüzü olsun tündesi olsun. Beyişten bir tarak sizge tikilet. Anın gölökösünde ulogo minген kişi 500 yıl çağap arat deydi. Oşonday tarak eken da. O gölökö olsa gölökösün tegenen bütkenге çeyin 500 yıl ketedi. Bu her bir Ramazan ayda gündüzü tündesi, gündüzü olsun tündesi olsun bir namazı oşunça vermedi. Ya keremet mi kere? Allah Teala elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Ramazan ayda oğuz açar uçurunda indel iftar elf atik minennar kulluhum kad istavcabunnar. Dozok vacip bolup algan adamlardı Allah Teala Ramazan ayının hurmatı üçün oğuz açar uçurunda 1 milyondu gün sayın kutkarıp çıkarat eken. Dozoko все бұл дозоққа барат деп шешім шыққан аларға. Ошондойлордон Рамазан айдын урматынан миллионду чыгарат атат. Миллиондан чыгарат дейді. Не деген керемет? Аллаху акбар, Аллаху акбар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сұрағанда, қайсы садақа ең абзел дегенде Рамазан айдын садақасы деген. Айю садақаты афдал. Тирмизи шарифтин риваяты. Sadakatın fi Ramazan, Ramazan ayının sadakası. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam жақсы tanып алайлы. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem acvadan nas. Адамзаттың ең берешені, ең жомарты, шедрийи Muhammed Rasulullah. Бірақ Peygamberimiz Ramazan ayda берешенділігі daha күчөйөтеле дейді. Жөнөкөй айдағы бүткүл адамзаттан ең берешені. Ramazan ayda dağım некен? Күчөйөтеле дейді. Пайғамбарымыздың берешени рихл мурсала дейді. Мына ачыққа қойылған шамал бар ғой, ошондой эле дейді да. Алғандай деген шамал мындай екен да, жақсы жаманына, бардығына тегіс тие берет қой. Пайғамбарымыздың берешенділігі бардық адамзатқа ошондой. Досқа дағы, душманға дағы, мұсылманға дағы, капырға дағы, мунафыққа дағы, барына. Ушундай пайғамбарымыз берешен. Рамазан айдың садақасы ең абзел садақа. Ramazan ayının umrası acıday umra. Ramazan ayдағы nafilдар farızday. Farızları 70 farızday. Bu Ramazan ayıға özgöçü Allah Taalam ушундай çoğun kasiyet bergen. Çoğun bereke bergen tuğanlar. Жараткан Allah Subhanahu wa Taala barыбызга Ramazan ayını qadırlap жақсы кармаганга өзү жардам берсин. Estегенде bir meselelerge göğünçö gelip kalgan meselelerge toktap koyulu tuğanlar. Oğuz açıla turgan, oğuz açılmay turgan meseleler var. Makul? Murundan egerde darı tamçılatsanız oğuz açılıp kalır.
Бияқ өтіп кетсе чимегеч. Көзден тамшылатсаңыз оз ашылбайды. Укол алғандар угуп алгыла. Меге ашқазанға түзден түз болбойбу, эчтеке болбойт, оз ачылбайт. Венадан болсын, жамбаштан болсын, айырмасы жоқ. Укол алдырғанға, айтып атам ошон. Укол алдырса, капельница сайып алгансыңбы? Чүртүү? Кандай укол болсын? Тишке болуп атабы? Меге болгон укол оз ачылат. Ашқазанға болгон укол оз ачылат. Калганга ачылбайт. Даже глюкоза алып күчтөнүш үчүнчү. Эми азык уколду алып анда орозо деле болбой калбайбы? Бирок маселеси ачылбаган үчүн макруh болуп ошондо сактаныш керек. Атак ачыла турганы кайсы экен? Меге кайсыга экен? Ашказанга. Боюнда бар аялдар, жолбосо сүт эмизип аткан аялдар, орозо кармабай койсо уруксат. Эгерде өзүнүн ден соолугуна же баланын ден соолугуна корксо, жок баланын ден соолугу деле жакшы, өзүмдүн ден соолугум деле жакшы десе, анда боло берет. Орозо кармай берет. Балага тамак берип атканда, ушу тамактын даамы туз көп болуп калган жокпу, же ысык бекен, же муздак бекен, даамдап берсе болот. Жеп албасында даамдап туруп берсе болот. Зарылчылыксыз даамдаса макруh болуп калат. Ошондой эле поварлардагы тамакты зарылчылык учурда даамдап кайра түкүрүп койсо, оз ачылбайт. Оз ачылбайт. Макулбу? Качан ачылып калып тургандар, эгерде мынау маселе дагы көздүн жашынан оозуңа кирип кетти, тренировка кылтасың терлегениңен оозуңа кирип кетти, бир-эки тамчы өтүп кетсе эчтеке болбойт. Эгерде көп болуп калса, анда ачылып калат. Макулбу? Гусул боюнча ихтилам деп коебуз. Түшүр көп калса, орозо бузулбайт туган. Бирок тез гусул кылып алыш керек. Ошентип гусулсуз жүрө бербеш керек. Бирок күндүзү түшүр көп калса, жосо түндөсү түшүр көп калды, эми караса гусул кылайын десе, саарлык жей албай калат. Саарлык жейин десе, анда гусул туруп калат. Ошол убактарда биздин алымдар айтат, колун жууп, оозун жакшы чайкап, мурду башын чайкап, саарлыкты тез жеп алсын дагы, андан кийин сразу анан гусул алсын дейт. Даарат алып атканда, гусул алып атканда, күндүзү каргарайбызго, мурунга катуу тартабызго, ошо экөөнү кылбай эле койсун. Оозду ушеден алып эле түкүрүп коюң, мурунга катуу суу тартпаңыз, кичине эле тартып туруп эле бышкырып коюң, бүттү. Душ ала берсеңиз боло берет. Главный макул, оозуңуздан, кулаңыңыздан суу кирип кетпесин. Душ ала берсеңиз мейли. Кичине ысык жерге отурса, тияк бияктарда. Бассейнге түшкөндө эми кээде кокустан мурдан кирип кетет суучу. Оозунан кирип кетет. Ошон үчүн этияттап башын сууга тыкпаганга эле аракет кылыш керек. Мына түшүнүктүү болду? Иә. Душ жуунса эчтеке болбойт. Табар эч нерсе эмес ал. Макулбу? Так. Баланы өп койгон, эркелетип өп койгон, эчтеке болбойт. Аялын өп койсо деле эчтеке болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде бар, жубайлардын орозо болгон абалда өп коет эле. Бирок эгерде ким өзүн кармай албаса, өзүнө ишенбесе, ал жөн эле жүрсүн дагы, өппөй эле койсун ал. Ишти чатагына өткөзүп бербесин да. Баланы эркелетип өпкөн эчтеке эмес. Шилекейин жутканда орозо ачылбайт. Шилекейин жутканда эмне болот экен? Орозо балган болуп калды, орозо ачылбайт. Макулбу? Албетте бир жерден канап кетти, мурду канап кетти, Кудай сактасын бир жаманды кырсыкта бир авария бир нерсе болуп кетип, кампан чыгып, орозо бузулбайт ага. Андайларга орозо бузулбайт. Киргенде орозо бузулат да. Эгер сырттан кирип кала турган болсо, ошондо бузулуп калат. Даже оозда этпеттер калып кетти. Ошол эттин көлөмү, бурчак бар го, ошондон чоңураак болуп калса, тиштен чыгарып туруп жеп салды да, орозо бузулуп калат. Ошондон аз болсо, бузулбайт. Эгерде колу менен чыгарып кайра салса, анда бузулат анда. Түшүнүктүүбү? Кол менен чыгат. Ошон үчүн баягы саарлык кылгандан кийин оозду жакшынакай эле чайкап коюш керек. Анан баягы зубочистка дейсиң, нелер, ошолор менен полный кыла турган жасаганын жасап коюп, кийин калтырып уктап калбаган, туруп алып чыгырып, нары бери неме кылды. Анан кээде саарлык кылбай калды, уктап калды, турса эле убакыт өтүп кетти. Кыжалат болбоңуз, орозо кете берет.
орозоңуз кете берип, эчтеке жебейсиз, бир күн ушундай болуп, эртеси нормально эле туруп каласыз. Бирок аракет кылыш керек, туруп ойгонуп, муздак сууга бетти жууп, жакшынакай чайпай ичип неме кылганга. Макулбу? Албетте, азыр балдарды өп тойдуңуз, бирок балаңызды өпкөндө ошо шилекейин жутуп алсаңыз, анда орозо бузулуп калат. Оозунан чыккан шилекейди. Же болбосо жубайлар да бири-бирине нөбүшө коюп, ошо шилекейлерин жутуп алса, экөөнүкү менен бузулат анда. Шилекей сырттан кирип кетсе, ошо бузулуп калат да. Түшүнүктүүбү балдар? Мына нерселерден этиятташ керек. Ошондой эле маселелер эгерде уруктук чыгып кетсе, Кудай сактасын, аракет кылыш керек Рамазан айда жаман нерсени карабаганга. Бирок бирөөнү карап, шахваты чыгып, уруктук чыгып кетсе, мындан бузулбайт туганда. Бирок эгерде кармагандан, же өпкөндөн уруктук чыгып кетсе, анда бузулат онда. Жөнүндө кыялданганда уруктук чыгып кетсе, анда бузулбайт буга. Түшүнүктүүбү? Бирок ошондойлордон дагы этияттап, зикир дуаларды кылыш керек. Көбүнчө мынакей жаштар. Бирок кокустан эгерде Кудай сактасын, аялында кошулуп ала турган болсо, анда угуп алсын. Каффара дагы болот, каза дагы болот. Каффара деген кандай? 60 күн үзгүлтүксүз орозо кармап бериш керек, плюс бир күн казасын да кармап бериш керек. Ошондой болуп калат анда. Ошон үчүн карап туруп, мына жердеги нерселерден этияттап турган нерсени этиятташ керек. Бир маселе да түшкөн экен, боюнда текшергенде аялдар бар, гинеколог аялдар кээде ушул аял заттын уяттуу жерине колун салып текшерип көрөт экен. Боюнда барбы, жокпу, алар эми өздөрү билет бул маселелерди. Бирок эгерде колу кургак, перчатка кургак болсо эчтеке болбойт, бузулбайт. Эгерде май-сай салып туруп текшере турган болсо, анда орозо бузулуп калат. Түшүнүктүүбү? Кээде ооругандар арка жактан плазма немелер, супуларды жана башкаларды жуупуп, бул учурларда орозо бузулуп калат тугандар. Мындай нерселерден орозо бузулуп калат. Эгерде тиш канап кетти, кандын даамын таттыңыз, түкүрүп коюш керек да, ооз чайкап коюш керек, түкүрүп коюш керек. Эгерде кандын даамы түкүрүктөн көбүрөөк болуп калып, ошону жутсаңыз, анда бузулуп калат анда. Түшүнүктүү болдубу? Анда да бузулуп калат. Ошон үчүн түкүрүп коюш керек. Эгер аябай суу салдыңыз го, оозуңузга суу алың дагы, түкүрүңүз чайкап. Дагы бир түкүрүп коюңуз нарсака сүчү. Кийинки анча-мынча нымдуулук калды го, ошо шилекей менен өтүп кетсе, орозо бузулбайт. Макулбу? Буга иншалла карап туруп, иншалла орозо бузулбайт. Тишке эгерде укол бере турган болсо, күндүзү тишти арыла турган адамдарга тишти арылатыгын кээде ошо тишти арылатып аттым эле, ошо күндүзү кандай болуп калат деп суроолордон. Мындай укол берсе, тишти оңдотуп, салдырып тияк бияк кылсаңыз, эч нерсе болбойт. Алкымдан эле ошо чачыранды сөп кетпесин. Сиздин тишиңизди бар тызылдатып, бир суу аралаш неме менен кылат го. Врачтар, стоматологдор. Ошондон алкымдан өтүп кетсе, анда бузулуп калат. Алкым өтпөсө, сигарет конкретно бузат, насвай бузат. Булардан баарын токтотуш керек. Макулбу? Кальян-пальян соруп неме, булардын баардыгы бузат. Булардын баардыгы бузат. Булардан ишел узак болуш керек. Даже баягы кээ бирлер болсо, баягы өпкө боор ооругандарга дем алганга бир неме кылат го, бир эмне деп коет, сода подаларды кылыпчы, тартат го мурунан. Було. Бу деп коебу? Ингаляция. Вот ошолор уже бузуп коет булар, кирип кетет да. Булардын. Так мисалы атыр жыттаган, же болбосо мындай гүлдөрдү жыттаган, буга бузулбайт, буларга бузулбайт. Не бала? Алганда деген ал? Чаң? Чаңга эчтеке болбойт. Чаңга эчтеке болбойт. Даже ушуга чейин айтат, бирөө эстеп кетсе, өзү жагыш келет, чымчык эме атын эре. Чымын кирип кетти деп кой. Чымчыкка кирбейт. Чымын кирип кетсе, ошого да бузулбайт. Мени атай оозуну ачып алып жүргөн болсо, атайлап киргизсе бузулат анда. Кууп жүрүп киргизсе. Токтоп туруңдар, даватыңыз азыр жерде орозо келет атады. Мынакей аксакалны. Тузун көргөнгө оду түкүрүп койсо, болду, эчтеке болбойт. Ага уруксат. Ар бири келип эле андай болбойт ал. Макруh болуп калат анысы анык эле. Макулбу? Даже ошо зарылчылыксыз мындайды даамдабаш керек. Китепте ушуга чейин айткан, кээ бир аялдын күйөөсү ошо тамакка катуу болуп, неме болуп, урушчак мындай жаңжалчы болуп калса,
ошондой аялдарга макруh дагы эмес, даамдап түкүрүп койсун дейт да. Даже макруh дагы болбойт дейт. Тузун көп салып койду, анан аз салып койду деп кээ бирлер болот да. Так, дагы кандай маселелер бар эле бизде? Эгерде күндүзү орозо тутуп атканда, айыз келип калса, болду, ошол орозо болбойт. Күн батканга чейин, демек, бул кийин казасын кармап берет. Аялдар. Күндүзү келип калса. Түшүндүңбү? Эгерде даже ушагандай экен, кээ бирде күндүзү бирөө ихтилам болуп, мындайча айтканда балагатка жетип калды. Же болбосо мусулман болду. Күндүзү, Рамазан айда. Же аялдын айызы токтоп калды. Түшүндүңбү? Ошо калган Рамазан айдычы, Рамазан айдын урматына тамак жебей эле, орозо туткандарга окшошуп эле өткөрүш керек да. Орозо туткандарга окшошуп эле өткөрсүн дейт да. Даже орозонун урматында мейли, мисалы айызы келип калгандар болсо, же оорулуулар болуп калсачы, орозо туткан Рамазан айда орозо туткан адамдардын алдында тамак жебей, өзүнчө тамак жесин да. Аракет кылыпчы. Себеби Рамазан айдын урматы үчүн. Рамазан айдын урматы үчүн. Аларга тамак жегенге уруксат да. Сапарга чыкканда орозо кармабаганга уруксат берет. Бирок кармаган абзел. Бирок эгерде бир адам сапарда кыйналып кала турган болсо, сапарда мындайча айтканда кармаганга кыйынчылык болсо, анда сөзсүз оозун ачыш керек алга. Эгерде мына кыйынчылык, ар кимдин табияты ар кандай да. Кыйналган адамдарга сапарда орозо ачыш керек. Эгерде кармай алсаңыз, кыйналбай эле, мисалы ал жерден учуп кетип атасыз. Алматага же Ошко же каяка. Бир аз эле убакытта сапар неме болгон. Кыйналбайсыз. Проблема жок, орозо кармай бериң. Ал жакшы эле немесинде болот. Так, билбей унутуп алып тамак жеп алдыңыз. Көнө элексиз да. Тамак жеп алдыңыз да. Жеп бүткөндөн кийин эстедиңиз. Мен орозо элем го деп. Эчтеке болбойт, таасири тийбейт, орозо бузулбайт. Пайгамбарыбыз айткан, Алла сени тамактандырды деген. Алла суусундук берди деген да бул. Түшүндүңбү? Анан эгерде жарымын жеп калганда эстеп калдыңыз. Ошол жерде токтотуңуз, оозуңузда бар нерсени чыгарың. Эстегенден кийин же бирөө айткандан кийин оозуңузда бар нерсени жутуп албаң. Эстеп неме уже сразу чыгарыш керек болот. Чайкаш керек болот. Аха. Не дейт? Бишкектин убактысы менен жаптык дейт. Сапар Алматыга келсек, Алматынын убактысы менен ачабыз. Алматанын убактысы менен ачасыңар. Каерге барсаң. Мисалы, Караколдо убакыт бөлөк, Лейлекте убакыт бөлөк. Мисалы бизде Караколдо, Бишкек мындай, Кыргызстандын картасы мындай да. Караколдо же ал күн эртерээк чыгат аларга. Түшүндүңбү? Лейлекте ал убакта даже айырма бар, 15-20 мүнөткө чейин бар. О жайына жете жарым саатка чейин жылып кетет. Күн батканда кандай болуп калат? Күн баткан, түшүнүктүү болуп атабы? Ошон үчүн ар бир убакыт, ар бир райондунчу өзүнүн убактысын караш керек. Мен Бишкекте эле кармап кетип аттым дагы, Караколго аркылуу ошо жок. Бишкектин убактысы менен тиякта кармап жүрбөң. Бишкектин убактысы менен ачып жүрбөң. Себеп дегенде 5 мүнөт 10 мүнөт роль болот да. Сөз айырмасы болуп калат. Сабықты жакшы жеш керек деп атпайсызбы? Ошо намазга шашып калсак кандай болот ошол? Эртерээк туруп алып сабык десек болобу кандай? Болот, жарым саат мурда мындай жакшы. Конечно, 15-20 мүнөттө жеп бүтөсө тамак. Жакшы, шашылбай орточо жесе адам 15-20 мүнөттө жакшы эле жейт. Андан кийин анан багынып калат. Мындай болуп калат да бир маселе. Саарлыкта мурда 1 саат мурда тамак жедиңиз, оозду бекитип алдыңыз. Да бир өзүңүзгө иши пишиңизди кылып аткандан кийин убакыт бар экен, кайра ичкиңиз келип калды, же суусап калдыңыз. Таң атып чакты, жей бериң кайра. Проблема жок. Ниет кылып жапкайсыз да 1 саат мурдачы. Бирок буда таң ата элек да, убакыт бар да. Түшүндүңүздөрбү? Мен ниет кылдым эле, жаап алдым эле, эми кайра ачып албайын деп коркпоңуз. Азыр таң аткандан башталат. Ага чейин сизге уруксат ал. Түшүндүңүзбү? Орозо кайерден башталат экен? Таң аткандан, тахажжуттан эмес, таң аткандан башталат. Ошого чейин дагы мисалы жегиңиз келсе, жеп, дарымы унутуп калыпмын десеңиз коркпоңуз. Главный убакыттан мурда эле 5 мүнөт мурда токтотсоңуз болду.
Vaqt bo'lib qoldi o'xshaydi. Jaratgan Alloh taolo barizga tavfiq bersin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Rahmat. Mana sog' bo'ling. To'pchiliklar bo'ladi.